Ош шаарынын тарыхында биринчи жолу Ош шаардык мэриясы муниципалитет өз программасын реализациялоо алкагында көп кабаттуу турак үйүн курууну ишке ашырган жатат. Бул долбоор жалпысы 9 кабаттан туруп, анын 8 кабатты турак жай болуп, ал эми биринчи кабатта техникалык этаж, ал эми жер төлөсүндө автопаркинг каралып атат. Долбоордун эки негизги башка долбоорлордун өзгөчөлүгү бар. Биринчиси сырткы жашалгасы. Биринчи жолу көп узак убакытка чыдоочу суюк травертиден сырты кооздолгон турат. Азыркы мезгилде билесиздер, Ош шаарында колористика абдан бир көңүл бөлүнүп аткан факт. Экинчиси, биринчи жолу Ош шаарында ошол турак үйдүн короосу, подъездери күн энергиясынын эсебинен жарыктандырылат. Жалпы мына азыр долбоордун бүгүнкү утуп алган баасы 166 миллион 850 миң 12 сом болду. Бул метр квадратына чакканда 7795 метр квадрат. Болжолду ар бир метр квадраты $318 тегерегинде, $318-320 тегерегинде түшүп атат. Ал эми сырткы коммуникацияны эске алганда, мурда убада бергенде бир $350 жетпеген сумма менен элибизге тапшырабыз деген үмүт кылып турабыз. Кимдерге кандай пайыздыгы менен? Бул жалпы программа Ош шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ал жерде негизинен 3 шарт бар. Биринчиси шаардык болуш керек, шаардын учету. Экинчиси анын үй бүлөсүндө турак жайы, кыймыл мүлкү болбошу керек. Үчүнчүсү ошол кредит алууга анын ички дүң кирешеси жетиштүү болуш керек. Ушундай бир өзгөчөлүктөр бар. Сөз түрдө эс алуу зонасы, жашылдандыруу зоналары бардыгы ошол эмне талап эмеси канча болду? Азыр 1 квадрат метр. Азыр жалпы утуп алган баасы 166 миллион 850 миң 12 сом болуп, эгер метр квадратына чаксак, жалпы аянты 7795 болуп атат. Ошону $318 тегерегинде ички баасы түшүп атат. Эми сырткы жердин баасын эске алсак, сырт коммуникацияны эске алсак, демек баягы биз сиз айтып жүргөн $350 ашпаган баага толук деп ойлойм. Отделкасы менен болот да ушундай. Под ключ. Ичинде газа плитасына чий. Алган эмес да, жер баягы Жер мына мэрия колдоп, ошол бекер берилип аткан жер болот, ушундай болот. Анан отделкасы толук под ключ болот. Мен ойлойм жашоочулар идиш аягын төшөнчү ордуна гана келип көтөрүп келип жашоо мүмкүнчүлүгү болот. Анан бытовой техникалардан газа плитасы да каралган. Азыр үйдү уруп бүткөндөн кийин деле нар жагын отделкасына деле үйдүн квартиранын акчасы кетет жакшы. Бардыгы под ключ берилип атат да, бардыгы эмес. Ошо жакшы. $300-350 тегерегинде болуп атат. 350ге жетпейт. Жетишсиздиктерге колдоо жакшы эле болот экен. 12 жыл, 12 жыл. 12 жалпы программа бор кеңеш бекитип бергенде, значит 12 жылга берилет, 20% алдын ала төлөмү бар, калган 6% менен үстөгү менен 12 жылга берилет. Азыр биз бул жолду эсептеп атабыз. Буга чейинки программаларда 3 бөлмөлүү үйлөр 18-20 миң сомдун тегерегинде айына түшчү экен. Азыр бизде мүмкүнчүлүк 4-5 миң сомдон айына төлөмүн төмөндөтүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Демек квартплаттын деңгээлинде эле чыгып. Анан Жапарбаев, жерде бир өзгөчө неме турат. Биз 3 түрдүү көзөмөл жүрөт. Мамлекеттик экотехник инспекция, андан сырткары, значит, өзүбүздүн технадзор, анан автордук көзөмөлдү. Бирок биз атайын мындай, жана сиздин көрсөтмөңүз менен ошо 3 түрдүү прибор сатып алдык. Демек, бетондун бекемдигин, анын, значит, защитный коргоо катмарларын бекемдигин, анан ультразвук изилдөөлөр аркылуу ичиндеги абалдын куйгандан кийин да алардын сапаты жөнүндө маалымат болот. Биз ойлоп атабыз ушул приборлорду ушул курулуш аянтына жайгаштырабыз. Ар кандай адис эмес адам дагы келип курулуштун сапатын көзөмөлдөөгө түзүүсүз мүмкүнчүлүгү ээ болот. Мына сиз айткандай сапат негизги маселе болгондуктан биз аны биздин адистерди ушундай техникалык жактан дагы жабдыдык. Биз конкуренция болсо аларда басым Түшөт да. Бар секен. Анан бизде дагы бир мүмкүнчүлүк болуп атат, Кудай буйрса. Азыр мына Сбербанк менен да сүйлөшүп атабыз келечегинче. 1,5% менен акча беребиз болсо, алар берсе 1,5% менен. Ошондо биз азыр мына 6%ды дагы түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Биз 3,5% кылабыз. 2%дан мэриянын эмеге местный бюджетке дагы пайда алып келебиз. Дагы жеңил пайда дагы алып келебиз. Бюджетке дагы кошумча түшүнүрү. Элге дагы 3,5% болот да. Түшүнүрүңүзбү? Мына 3,5 мэрияга плюс акча табабыз. Элге дагы жакшы кылабыз, жеңил дагы болот да.
зыян келтирбейбиз жанагы планда. Жакшы экен. Бирде жалпы ушул этажностун планы, ал эми бул жерде биринчи этаждын планы көрсөтүлгөн. Синип эрежеге ылайык, эгерде парковка каралган болсо, демек жашоо этаждын ортосу ажыратылыш керек экен. Биз ойлоп атабыз, бул жерде кошумча кийин Азыр парковка канча деди? Канча машина? 18 машина жайгашат. Толугу. 80 квартирага пашты астындагы эмелер менен Сырттан 60-70 машинага чейин мына эме болот да. 80% Ар үйгө бирден машина туруп келет. Туура киришет, жайгашат. Ар бир үйгө да, почти Үйлөрдө ушу парковканы эске албай коюп атышат да. Бирден машина кошулуп туруп Бүт коесуз. деле кичинекей жерге сразу үйдү баштап кетип атышат. Же подземный парковка, же гостевой. Ошону эми мына жер кичине бир 3-4 сотикке бизге айткан бул жерде 37 деп берип алган да башында. 37. Кийин бул жерден дагы биз уже баштап документтер бүткөндөн кийин анан 7 сотик, 8 сотик жер кем кетти да. А так документ боюнча гос 28. Өзү 34 деп айтылган. 34 деген боюнча. Ошондо азыр билбейм. Биздин документ боюнча, уместдеги документ боюнча 34 деп берген да. Биз дагы мына жерден бир 7 сотикти жок кылып алдык да. А так стоянка аябай кең болот да. Мен айтайын дегеним туура кылса да. Мэрия өзү биринчи парковканы подвалга жайыштырган, башка частныйларга үлгү да. Башкалар да ушумен кетишке кийинчи. Жапты туруп отур. Азыр 7 сотикке дагы паланча стоянка түшөт эле да. Туура. А так документ боюнча уместдеги документ бизде 34 сотик эле да. Тура. Анан кийин келип фактически караганда эле алар 7 сотик жок. Андагы убагында гос регистри кимиси уже жеп койгон экен. Ал үйдү баштап атабыз да. Бул мына жана айткандай эң негизгиси биз ушул биздин соц кызматкерлерге, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге ошо арзан баада үй алсын. Ошолорду иштеп аткан кызматкерлерибиз ушул келечекте үйлүү жайлуу болсун, ошолордун алып аткан айлыгына ошо ыңгайлаштырып туруп арзан баада ошо үйлөрдү баштап атабыз да. Анан эми бул дагы бир мына тарыхый күн да. Тарыхый күн, ушул биздин жакшы пландар бар, Кудай буйруса шаарда сапаттуу ушу арзан баада ипотекалык үйлөрдү салуу. Ушул мына биринчиси башталып атат, эми мына аксакал подрядчик биринчи жолу көрүп атам, жакшы эле киши окшойт, эми жакшы куруп, элге ушу сапаттуу бул мындай саясий проект болуп калды да. Эл күтүп турат, канча деген адамдар ушул жерге катышып тендерге мындай биз салып берели деп анан мына жеңүүчү аныкталып комиссия анан өз калоолору менен ушуну проектин утуп атат. Эми мен ушул подрядчиктерден суранам, сапаттуу тез аралыкта жакшы үй салып берсин да. Анан кийин бүткөндөн эл мындай баардыгын көзөмөл кылып турат, тем более биздин көзөмөлдө болот. Ошон үчүн бул үйдү баягы мындайча айтканда пешене тери менен айлык акы алган адамдар алат да, ошо эсиңерден чыкпасын да. Ошондой адамдар алат да, буну ак пешене тери менен да. Ошон үчүн жакшы салып бергиле. Булардан алып пайда көргөн пайдаңар Кудай кааласа берекелүү болот да. Мына жакшы салып бергиле ушул үйдү. Эчтеке аянбагыла, айрыкча мына арматуралар каяктык, российскийби? Российский ошо жакшы сапаттуу арматураларды коюп, проект кандай болсо ошондой кылып бүтүрүп бергиле. Мына бүгүн эми капсула таштап атабыз эми. Ошо ак жолтой болсун, аркасынан көп үйлөр салынып, элибиз үй менен бардыгы камсыз болсун, ак жолтой болсун. Мына бисмилла. Анча акчасын берсеңер биз жапара көз эле куюп коебуз. Текерип отурабыз. Шаарт кеңеш депутаттары келет жардамга. Акча жол менен. 200 саат иштеп кете беребиз акча төлөбөз. Ак жолтой болсун да. Курулуш боюнча биз шаардык кеңештин депутаттары чечим чыгарып бергенбиз. Азыр мына жеринен келип таанышып отурабыз. 80 үй бүлөгө ылайыкташтырылыптыр. Демек 80 квартира болот да. Анан мунун проектиси дагы абдан сонун экен. Жанагы парковкалары менен ар бир шарттар эске алыныптыр.
мына өзүңөр азыр күбө болуп турасыңар. Ошол менин оюмча ар бир жарандагы парковка менен камсыз боло тургандай үйлөр салынаттыр да. Болгондо дагы сапаттуу, эң сапаттуу бул биздин өзүбүздүн мэрдин программасы ишке ашып жатат десем болот да. Ал киши дагы ушул жаңы мэр болуп келгенде мен ушундай үй куруп бюджетиңтерге үй менен камсыз кылам деген эмне дейт эле максат болгон эле да. Ошол азыр ишке ашып атат. Комиссия тузулган. Биз уктук мэриянын мындай, Ош мэриясынын мындай тендери бар деп биз да катыштык. Честно говоря, башында көптө не берилишти, утабыз депчи. 8 фирма катышкан. 8 фирманын ичинен бизде опытыбыз болгон үчүн Тендерге 8 фирма катышты. 8 фирма бизде да мурунда башка тендерлерди утуп убактында тапшырганбыз да. Шаарда поместроyду жакшы билишет. Ошон үчүн Кудай да колдоду. Биз уттук. Буюрса гаражанларды шаардын мэриясынын подать этпейбиз. Качественно, вовремя куруп беребиз буюрса. Партнерimiz МК партнер менен буюрса. Бак бүткөрүш үчүн дагы кандай аракеттерди көрөсүздөр? Бул жерде азыр ушул күндө 35 адамдан ашуун адам иштеп атат ушул күндө. Себебинен азыр биз нөлдөн чыга элекпиз. Нөлдөн чыккандан уже кладка, кирпичтер башталат. Анда дагы уже рабочий сила көбөйөт. Азыр бул жерде 2 смена иш болуп атат. Бүт жарыктандыруу берилген бригада, бизде основном бригадалар, Көлдүк балдар, Бишкектен, Оштон бар. Азыр биз буйруса эсептеп чыгып атабыз. Насип кылса ошо 18 айда бүтөбүз деп. 2 сменде ошон үчүн койдук, себебинен кыш жакындап келип атат. Ошон үчүн биз түнү күнү 2 смен иштесек, кышка чейин азыр ойлоп атабыз. Эми 8-9 этажга чыгып алсак, калганын насип кылса жазда баштайбыз деп.